Бул кырсыкты көрсөңүз жүрөк түшөт. Өзбекстан коңшу мамлекетте үрөө учурган жол кырсыгы катталды. Кырсыкта алдыңкы отургучта отургандар мерт кеткен, аркадагылар жеңил жаракат алган дейилет маалыматта. Кайрадан Ысык көлдө 3 кыз чөгүп бараткан жеринен милиция кызматкери куткарып калды. Мыкаачылык: Бишкекте кыздарды беттен нары чабып сууга итерип салган бала кармалды. УКМК башчысы Камчыбек Ташиев 6 балалуу энеге 2 бөлмөлүү батир берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Açılmaydı ama adam çıramaydı. Ысык көлдө милиция кызматкери чөгүп бара жаткан 3 кызды куткарып калды. Чолпон атада милиция кызматкери чөгүп бара жаткан кыздарды куткарып калды деген видео тараган. Ысык көл милициясы окуя боюнча маалымат берди. 1-июль күнү болжол менен саат 15:00 чамасында Чолпон ата шаарындагы шаардык пляжда милиция кызматкери 3 кыздын өмүрүн сактап калды. Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматынын кызматкери, милициянын старшинасы Сыймык Токтогул уулу кызмат учурунда эрдик көрсөткөн. Шамал күчөп көлдө толкун башталган учурда ал көл жээгинде көзөмөл жүргүзүп жүрүп жардам сурап кыйкырган кыздын үнүн угуп калат. 3 кыз чөгүп бара жатканын байкап дароо сууга секирет. Бул факты Ысык көл РИПке катталып териштирүү иштери башталган. Териштирүүдө куткарылган кыздар Бишкек шаарынын 2007-жылы туулган тургундары экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Камчыбек Ташиев 6 балалуу энеге 2 бөлмөлүү батир тапшырды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 6 балалуу энеге 2 бөлмөлүү батир тапшырды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Төрага 29 жаштагы 6 баланын энеси Айжан Болотбековага 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Болотбекова жалгыз бой эне, анын 2 баласынын жана өзүнүн да майыптыгы бар. Колунда 5 айлык ымыркай менен мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан балдарын багууга шарты жок. Туруктуу жашаган үйү жоктугунан улам батирлеп жүрүп, ижара акысын төлөөдө да кыйынчылыктар болуп келген. Андыктан 6 балалуу эне жардам сурап шаардык медиага кайрылган. Бирок ал жактан эч кандай жооп болгон эмес. Мындан улам жалгыз бой эне УКМК төрагасына көмөк сурап кайрылган. Жыйынтыгында Болотбековага Ташиев шаардан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын белек кылды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен милиция кармалган бейчи Жан Воинов боюнча маалымат берди. Бишкектен 1-май РИП кармалган бейчи Жан Воинов боюнча маалымат берди. Маалыматка караганда ал бейбаштык фактысына шектелип кармалган. 30-июнда 1-май РИПке жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен түнкү саат 1:00 чамасында Киев көчөсүндө жайгашкан мейманканалардын биринде жаран коомдук тартипти жана жалпы кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин атайлап одону бузуп, негизсиз түрдө дене жаракаттарын келтиргендиги билдирген. Аталган факты боюнча бейбаштык негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралардын алкагында 1-май РИПтин ыкчам кызматкерлери тарабынан 1996-жылы туулган шектүү аныкталып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. 1 миллионго жакын Өзбекстанда кыргызстандык туристтердин саны өстү. 2025-жылдын башынан тарта Өзбекстанда туристтердин агымы кескин өсүп, январь-апрель айларында өлкөгө 3 миллион чет элдик турист келген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46,4%га көп. Бул тууралуу өзбек басылмалар жазышты. Өзбек басылмалар белгилегендей, негизги туристтик агымды коңшу өлкөлөр түзүп, алардын ичинен биринчи орунда Кыргызстан турат. Расмий маалыматка ылайык 4 айдын ичинде Кыргызстан
Кыргызстандан Өзбекстанга 942 миңден ашуун адам барган. Бул көрсөткүч кыргызстандыктарды өлкөдөгү эң ири чет элдик туристтик топко айланат. Экинчи орунда Тажикстан, үчүнчү орунда Казакстан турат. Туристтердин активдүүлүгү өзгөчө Ташкент, Самарканд жана Бухара шаарларында байкалууда. Өзбекстандагы туризмде өсүшү, инфраструктуранын жакшыртылышы, маданий багыттардын өнүгүшү коңшу өлкөлөрдө өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңири жарнамалоо менен байланыштуу экени белгиленди. Булак Супер Кежи. Кыздарды саап бассейнге түртүп жиберген жаран кармалды. Бишкек шаарынын 1-май РИП тарабынан бейбаштыкка шектелген жаран кармалды. Маалыматта Киев көчөсүндөгү мейманканалардын биринде жайгашкан бассейнде коомдук тартипти одоно бузуп, себепсиз ур соккуга алган жаран боюнча арыз түшкөн. Тергөө кызматы тарабынан чектүү катары 1994-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Натыйжада 1-май райондук сотунун чечими менен кылмышка шектөөнү 1 айга камоо тууралуу башкаруу чарасы киргизилди. Эс үчүн жоготкон 9 айлык баласын көтөрүп жардам сурап жол тоскон атага эч ким токтобой койгон. Баласын көтөрүп журкка бараткан кишини кайгылуу кызматкерлери байкап калышкан. Себебин сураганда ал баласы эс үчүн жоготуп, тез жардам кызматын чакырганын айткан. Бирок алар кечигип жаткандыктан көчөдөн унаа токтотууга аракет кылып, бирок эч ким токтобой койгон. Кайгылуучулар аны баласы менен дароо кызматтык унаага салып, шаардагы жол тыгынга карабай райондук ооруканага жетиришкени айтылды. Дарыгерлер бөбө көз убагында алып келингендиктен абалы турукташканын белгилешти. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Канча табыштылар? 9 болду. График бар экен эшикте. Келди, Бартыр келди, Сиздин фамилияңыз ким? Кермаков. 2 клавадан баштаганда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 киши. 10 кишинин түшүнүгүн алып, чарасын көрүп, саат 9 болду. Түш да бул деген. Мен кайра келет ала кетем. Айыл өкмөт өзү баштап жазып койсун. Айтып алып, даярдап коюңуз.